Кыргызстандан кетиш керек же өлүш керек болду башка? Төмөндөгү видео тасма коомчулукта бир топ эле талкууга алынды. Ал ортодо тиешелүү органдар бир нече күн үн катпай турганына сымдар да айтылбай койгон жок. Качан гана окуянын катышуучулары өздөрү ачык айтып чыккан соң Чүй областтык ички иштер башкы башкармалыгы маалымат жыйын өткөрдү. 24-нөн 25-ине караган түнү, тактап айтканда 25 саат болжол менен 4-төн 6-га чейин мына ушул өткөрмө пунктта ок атышуу болду деген маалымат тараган. Бул маалымат боюнча 4 күн өткөндө гана Чүй областтык ички иштер башкы башкармалыгы журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрүп, мындай окуя катталгандыгын тастыкташты. Белгисиз адамдардын арасында ок атуу болду деп жазылды. Ал жерде ошол жазылуу түшкөндөн кийин Токмок шаардык ички иштер башкармалыктарынын тарабынан маалымат каттоо журналына катталды. Андан кийин бул кылмыш болду дегенден кийин жоруктардын жана кылмыштардын бирдиктүү реестрине түшүп 266 берененин 2 бөлүк жана 2 пункту менен, то есть бул хулиганство, орусча айтканда ушул бейбаштык менен иш козголуп, бул досудебный производство башталды. Маалымат жыйында журналисттер тарабынан бир топ суроолор берилип, айрым депутаттардын аты аталып жатканына да кызыгышты. Укук коргоочулар окуяга катыштыгы бар делген эл өкүлүн да чакырып сурагандыгын белгиледи. Ушул интернет сайтта көрсөтүлгөн Дастан, Кубан деген балдардын бардыгын, Аскат деген балдардын бардыгын Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө алып келдик. Ал жерден бардыгын сурадык. Жана жогорку кеңештин депутаты Самаев Урмат да ошол жерге чакырылды. Ал жерден болгон окуянын бардыгын мына интернет сайтка чыкты. Эмне болуп атыштыңар, эмне болгон талаш тартышыңар бар ортоңордо дептир. Ошол жерден суроолорду тергөөчүлөр берди. Суроолорду бергенде бул бардыгы сүйлөшүп алышып, роодуга алып келген ошол балдардын баары сүйлөшүп алышып, эч кандай маалымат бергенден баш тартышты. Мындан тышкары, бул маалыматты биринчилерден болуп жарыялаган журналист Токмок райондук ички иштер башкармалыгына суракка чакырылгандыгы боюнча суроо узатылганда, Чүй областтык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси бул чакыруу боюнча так оюн билдирген жок. Ошончо да чакыруу келген соң кабарчы барууга туура келди. Өзү айтты, өзү күбө катары болгон эмес. Токмок Дунларов КП боюнча маалымат алгандан кийин ал жакка барган жокмун деп өзү айтты. Ошо биз да айттык, кандайдыр свидетель катары болгон жок. Ал болсо өзүнүн гана кесиптик профессиональный деятельность журналисты исполнял. Ошол суракка чакырышты. Эми болсо кандайдыр деп айтсам, алар деген ушул кайсы источниктен, кайсы булактардан алган маалымат боюнча кимдир бирөө берген боюнча сурак алганга эч кандай укуктары жок. Андай суроолордун баары чечилген болчу. Ал болсо эми кандайдыр бир ушу жардам берүүчү териштирүү боюнча кандайдыр бир маалыматтар болсо, ушу бизге тергөө бөлүмүнө жардам бере ала турган маалыматтар барбы деп ошондой гана суроолор берилген. Бирок ушул Марат Туралиевде публикациядан башка эч кандай маалыматтар жок экени айтылды. Бир топ убакыт өтсө да, аты аталган эл өкүлү эч үн катпай келген. Бирок биздин чыгармачылык топтун талыкпаган аракетинен кийин гана макулдугун берип, болуп өткөн окуяларга тиешеси жок экенин билдирип, бул саясий оюн деп баалады. Буга чейин дагы говуду боюнча дагы сөз болуп аткан. Говудуга следствияга чакырышты. Тиешеңиз барбы деди. Эми пересилик болгон жерде мен кандай тиешем болуш керек? А жерде тиешем жок. Экинчиден эми бул саясат кылып ушундай мени кароолоо иштерди жүргүзүп ушундай кылышты. Эми аны да көтөрөбүз. Мен Аскатты каралабайм, ал контрабандист деп. Бирок мыйзамдуу өлкөдө чыгандан кийин мына следствие жүрүп атат. Следствие бүткөндөн кийин ошондо тыянак чыгат го деген ойдомун. Жооп. Анан эми дагы көрө жатарбыз. Кандай болот, эмне болот? Бардык нерсе мыйзам чегинде болот. Эске сала кетсек, буга чейин Кыргызстан фракциясынын ошол кездеги депутаты Дамирбек Асылбек уулу да Казакстан Республикасында аткезчиликке шектелип кармалган.
Андыктан коомчулукта эл өкүлдөрү мыйзам чыгарбай эле башка иш менен алек болуп калганбы деген суроолор берилип келүүдө. Ал эми айрым эл өкүлдөрү мындай иштерге депутаттын тиешеси жок деген ойдо. Эч кандай кысым жок эле айтып мындай өзлөрү чыгып сүйлөп атты, жанагы күбөлөр да. Ошо кармалгандар. Ошодон үчөө чыгып сүйлөгөндө биз ошодо отурдук. Ал жерден ошо Дамирбек уулу, Асылбек уулу Дамирбек, анын Улук деген ошо кыргыз жарандары кармалган биздин жарандар. Ошолорду таанысыңарбы, тааныбайсыңарбы дегенде ошо үчөө чыккан күбөлөрдүн бирөөсү дагы ошо Асылбек уулу Динарбекти тааныйм деп айткан жок да. Негизи ал дагы айтып атат, бул эч кандай күнөө жок деп. Анан Жалпыга маалым болгондой, мындай окуялар жогорку кеңешке болобу же мындай окуяларга тиешелүү органдарга болобу албетте жакшылык алып келбеси маалым. Кандай болгон күнүдө мындай көрүнүштөр акыркы учурда көп катталып жатканы жеке эле күч органдарына же эл өкүлдөрүнө эле эмес, жалпы бийлик бутактары үчүн жагымсыз жагдай болуп кала бермекчи. Азамат Бакиров, Таслан Кадыркулов, Next күндүн темасы үчүн.